Хатан Сулайманов мындан 2 жыл мурун 1,5 гектар жерге анар көчөттөрүн отургузган. 2 жыл бою мээнет кылып өстүргөн анарлары быйыл мөмөсүн байлады. Багбан анардын бул сортун Өзбекстандан алып келген. Андан түшүм алуу үчүн күн сайын эмгек кылганын айтат. Анткени суусу жок 1,5 гектар жерге атайын суу тартып келип, анын жардамында көчөттөрдү өстүргөн. Birinci yolu mөмө бериш. Биринчи жолу мөмө бериши. Былтыр экинчи жылы 2-ден 3-төн байлаган. Бирок аны зыян болот экен алып салдык. Быйыл бир эле шагында 6-дан 15-ке чейин байлады. Муну дыйкандар менен кеңешсек, бир шагында 6-дан мөмө калса болот деп айтышты. Болбосо зыян экен. Өзү кичине 1 метрге жетет. Эсептесеңиз 80ге жакын мөмө байлады. 4-тан калса болот экен бир эле шакта. Бул анардын сорту төө куш деп аталат. 3 жылдан бери жасаган эмгегинин акыбети күз мезгилинде кайтат деп чыдамсыздык менен күтүп отурган чагы. Каарманыбыз анардын жанына дарбыз да өстүргөн. Нымдап турат биринчиден. Топуракты нымдап турат биринчиден. Анан дарбызга сөзсүз минералдык азыктар салынат. Ал заттар анарга суу аркылуу барып турганы пайдалуу болот. Дарбызыбыз анар бышкыча бышып калат буюрса. 2-3 тараптан экономичный экен. Анан бекер турат. Арасы 4 метрлик. Ал эми ушул эле аймакта жашылча жер жемиштерди өстүргөн Давранбек Ахметжанов күнөскана ичинде жылдап эмгектенет. Быйыл күнөскананын көп бөлүгүндө помидор жана бадыраң экти. Эми сортуна карап күз айына чейин ирети менен сатууга чыгарат. Азыр бир 30 сотикте бадырың бар. Бир 20-25 сотикте помидор бар. Калган жерлеринде 50-60 сотигинде гүлдөр бар. Гүлдөрдө ham ар түрлөрү бар. Өзү бизде бири түгөгөндөн кийин, мөмөсү түгөгөндөн кийин ордуна жуп таштап туруп, ордуна гүлеге өзү жерин алмаштап. Основной эми эрте жазга чыгарышка аракет кылабыз. Давранбек мырза жер жемишти мол өстүрүү үчүн эң биринчи кезекте анын топурагына маани берүү зарыл экендигин белгиледи. Кара Суу районунун эли негизинен дыйканчылык жана багбанчылык менен алектенет. Аймакта жашылча жана мөмө жемиштердин бир канча түрү өстүрүлөт. Өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары бир гана өлкө аймагына эмес, коңшу мамлекеттерге дагы экспортко чыгарылат. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.